Жалал-Абаддагы жападан жалгыз облустук көркөм сүрөт жатак мектебинин эски имараты жаңыланат. Бул боюнча бүгүн 25 октябрда Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев мектептин абалы менен таанышуу учурунда билдирди. Ага ылайык эми бул жайга 100 бала жатып окуй турган заманбап бүт шарттар менен сүрөт мектеби курулат. Жүрөк илетти, жүрөк илетти. Муну көрүп жүрөк илетти. Акыбал өтө чатак, өтө начар. Бул жерде окууга турмак, бул жерде ошо турганга болбойт. Ошондуктан бул жерде башкадан жаңадан куруп чыгабыз. Жаңадан куруп чыгып, бул жерде 100 бала жатып окуй турган эң алдыңкы технологиялар менен сонун кылып мектепти курабыз, жатак мектеп курабыз. Кудай буйрса, ошону куруп чыгып, мына мэр менен да сүйлөшүп атабыз. Могул жерде калып кеткен мондай медик училищенин 10 сотуктан ашык жери бар экен. Аны да кошуп атабыз. Бул жерде чоң сонун жатак мектебин жасайбыз. Каражат республикалык казынадан бөлүнөт жана демирчүлөр да тартылат. Курулушту атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев өз көзөмөлүнө алат. Ташиев жергиликтүү жетекчилерге тапшырмаларды коюп, мектепти долбоордо көрсөтүлгөндөн да артык кылып жасоону тапшырды. Парктар болсун, обязательно сөзсүз түрдө парк болсун. Тегерегине бүт багдарактар дегиш керек. Бул жерде билесиңер эме кыйын. Муну жакшылап койгон 3 эмес 4. Ошолорду баардыгын караңыз. Анан кийин мунун эстетикалык жагын баардыгы өзүңүз карап чыгыңыз. Сиз эми как специалист катары баарын билесиз, өзүңүз жакшы ошо өмүр бою иштеп келатасыз. Аталган мекеменин имараты 1906 курулуп, авариялык абалга кептелгенде эбак эле болгон. Буга чейин жаңы имаратка муктаждык боюнча бир канча жолу көтөрүлүп турду. Өткөн жылдан тарта көркөм сүрөт мектеби Жалал-Абад мэриянын балансына өткөрүлүп, балдар убактылуу башка жака жылдырылды. Ага чейин дал ушул жайда жатып окушчу. Быйыл өкмөттүн токтому менен Жалал-Абад шаардык мэриясына өткөрүлүп берилген. Өткөрүлүп берилгенден кийин эле келип, мен өзүм таанышып, бул жерде 21 бала, 9 кыз окуп аткан экен. Шарт начар болсо дагычы. Анан буларды мен 6-мектепке көчүрүп, ошол жакта окутууну улантып атат. Анан бул жерге жаңы имарат түшүү пландалып атат. Жалал-Абад областы боюнча көркөм сүрөт борбору болуп катталат да. Бирок мэриянын балансында болот. Биздин мектептин максаты негизинен биз мына келечектеги мына биз улуттук көркөм сүрөт академиясынын алдында уюшулгандыктан биз ал жерге профессионал сүрөтчүлөрдү жиберебиз. Анан калгандары өз мисалы сүрөтчү мугалимдер, чыгат архитекторлордон балдардын каалаган кесиптерине даярдайбыз да. Өтө кубанычтабыз азыркы мына Камчыбек Ташиевдин келип, ушу өзүбүз менен өзү келип жолукканы өтө терең ыраазычылыкты билдирем. Жамааттын балдардын атынан, атын элен атынан ыраазычылыкты билдирип кетем. Жалал-Абад облустук көркөм сүрөт жатак мектеби 8-11 класстын окуучуларын кабыл алат. Учурда облустун ар кайсыл аймагынан көркөм сүрөт өнөрүн үйрөнүү үчүн келген 32 бала тарбияланууда. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал-Абад.